медициналык, экономикалык, юридикалык кызмат көрсөтүү, катталуу, төлөм жүргүзүүнүн электрондук этмасы тууралуу Санарип алипеде кесипкөй адистер кенен маалымат берет. Кезек күтпөй, убакыт үнөмдөп, Санариптин мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Санарип тештирүү темасына багытталган Санарип алипе уктуруусунан баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, эсиңиздерде болсо жуманын ар шейшемби күнү биз күндүн темасында мамлекеттик органдардын санариптешүү укмасына алып барып жаткан иштери калкты тейлөөдөгү маалыматтар менен бөлүшүп жатабыз. Белгилей кетүүчү жагдай, кечээ жакында эле мамлекет башы жогорку кеңештин жыйынында мына ушул коррупция менен күрөшүүдө Санарип бирден бир курал болуп берерин, Кыргызстан санариптештирүүнү кеч баштаганы менен Борбордук Азияда алдыга озуп чыгууну максат кылып жатканын баса белгиледи. Демек, ар бир мамлекеттик мекемелердин санариптешүүсү бүгүнкү күндө абдан актуалдуу. Андыктан бул жолку уктуруубузда ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү менен ушул жол эрежелерин бузгандарга салынган айып пулдарды кантип аныктоого болот, эгерде жол эрежесин бузуп койдум, эми ал айыпты кантип текшерип алсам болот деген сыяктуу суроолор пайда болуп калса, мына ушул бүгүнкү биздин темабызга көңүл буруп, биздин программада маалымат алсаңыздар болот. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бизди түз угасыздар. Телефон номерлерин эсиңиздерге салып өтөйүн: 39 21 90 39 19 33 телефондору. Ошондой эле бизди видео аркылуу да көрөсүз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына кирсеңиз, бул жакта дагы түз эфирдеги видеону көрсөңүз болот. Өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди жазыңыздар. Мен студияга келген меймандарды тааныштырып өтөйүн. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин Коопсуз шаар долбоорунун координатору Элнура Жээнбаева, саламатсызбы? Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун маалымат жана техникалык камсыздоо бөлүм башчысы, милициянын майору Исаев Токтомбай Мамедович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач Элнура айым сизге сөз берели. Анда ушул Коопсуз шаар долбоорунун алкагында мамлекеттик тейлөө сайты, электрондук сайт ишке кирген. Алгач ушул багытта электрондук тейлөө сайты туурасында сөз баштап алалы. Азыр ушул биздин жарандар, айталы айдоочулар өздөрү туурасында маалымат алуу үчүн бул сайттын кызматын алып жатышабы? Мындай бир системага көнүп жаткан тенденция барбы, байкалабы? Ооба, азыркы күндө биздин электрондук портал иштеп жатат, мамлекеттик электрондук портал. Аяктан мамлекеттик кызматтардан алуу тышкары өзүлөрүнүн айып пулдарын көп адамдар текшеришет. Бул порталга түздөн түз онлайн режиминде маалыматтар түшүп турат, штраф салынган боюнча же салынган жок боюнча. Мындан тышкары 200дөн ашык мамлекеттик кызматтар көрсөтүлөт бул порталда. Эми мындай да ушул эмнелерди билүүгө болот? Мисалы үчүн айталы бизде карчек ресурсу бар да. Мына ушул жаран ушул карчек ресурсунан өзүнүн катталган машинени текшерип жатып, ушул жол эрежесин бузгандыгы тууралуу мындай бир маалыматты таап алды дейли. Ал 10 күн мурун катталган. Бирок колуна айып кат албаса, ал айып пулду төлөш керекпи же ошол почтадан качан кат келет деп күтүп отуруш керекпи? Ушул жагдай кандай ишке ашып жатат азыр? Муну Бул колуна процедура. почтадан келгичекти бүтпөй деле төлөй берсе болот. Азыркы күндө көп адамдар биз атайын ушу катты күтүп отурбас үчүн көптөгөн электрондук ресурстарды даярдаганбыз. Бул электрондук портал, ар кандай приложениялар бар, каяктан текшерип, өзүнүн штрафтарын көрүп, убагында төлөгөнгө. Бирок кодекске ылайык, бузуулар кодексине ылайык, колуна тийгенден баштап коллегам Мен айта кетсем, уруксат берсеңиздер. Жана айып пулдар боюнча ушу эң нечкиси Кыргыз почта кызматкерлерине ушу токтом берилгенден кийин, ал ошо жарандын үйүнө жеткизип берилген колуна алып, ошо колуна алды деп Кыргыз почта кызматкерлеринин кол коюлгандан кийин кодекс боюнча 15 күндүн ичинде төлөөгө укук берилет. 15 күн ичинде ошол айып пулдун жарым өлчөмүн төлөгөнгө
жеңилдетүү Дагы берилет. мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк жеңилдетүү берилет 15 күнүн ичинде. Ал эми 15 күндөн 30 күнгө чейинки убакта ошо сумманын жалпы көлөмүн төлөгөнгө болуп калат да. Ошон үчүн мына биздин коллега айтып кеткендей, ошо жарандардын баягы алдын ала алыш үчүн жанагындай портал иштейт. Жана ошо менен эле кошумча айта кетсек, ушу мониторинг борборунун жол кыймыл көзөмөлдөө кызматынын башкы башкармалыгында ушу жарандарга атайын шарт түзүлгөн. Маалымат катары дагы ушу биздин угуучуларга да айта кете турчу нерсе, ушу азыркы учурда 100 деген номер иштейт. Ал соткаданбы каалаган байланыш телефон менен чыкса, ал акысыз болуп эсептелет. 100 деген номер менен чалып, өзүнүн өздүктүү машинасынын номерин айтып, мен ушундай бузуулар боюнча неме Бул эми штрафым барбы телефон деген. аркылуу чалып сиздерден билүүгө болот. Эми Ал күнү түн иштечү колл-центр ачылган атайын. Жана ошондой эле жарандарга айта кете турчу нерсе, WhatsApp аркылуу, жана сиз айтып атпайсызбы Санарип деп, ошондой эле биздин колл-центрде дагы WhatsApp номери дагы бар. Ушу биздин жарандарга да ал WhatsApp номерин айта кетсек, угуучуларга 0706 63 09 00 деген номер менен 63 63 09 00. Ушу аркылуу дагы кайрылуулар жарандардын ар кандай түшүнүксүз маселелери боюнча көп кайрылуулар болуп атат. Статистиканы айта кетсек, уруксат берсеңиз, ушу жана айтып кеткендей, Кооп шаар алкагы бул 2019 жылдын 4-мартынан баштап ишке кирип баштаган. Ошол учурда бизде ошо жарандарды кабыл алуу бөлүмү ачылган мониторинг борборунда. Анын ичинен жалпысынан ушу Кооп шаар долбоору ишке ашкандан баштап 96.127 жаран кайрылды. Анын ичинен ушу атайын биздин колл-центр мониторинг борборуна өзүлөрү келип кайрылган 37.100 жаран кайрылды. Жана сизге айтып кеткендей, ушу колл борборуна 100 номер аркылуу 49.018 жаран кайрылды. Жана WhatsApp, SMS аркылуу 10.009 кайрылуулар болду ушу бүгүнкү күнгө чейин. Статистиканын маалыматы катары. Ошо жалпысынан ушу коопсуз долбоор башталгандан баштап 96.000ден ашык жаран биз ушу кабыл алдык да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча. Эми мына биз бүгүн ушул санариптешүү жаатында сөз кылып жатпайбызбы? Демек бизде эң ыңгайлуу биздин жарандар ушул пайдаланып кала турган электрондук баягы системага өтүп, ошолор аркылуу өзүндай бир өзүнүн ишин бир жеңилдетүү жагдайында сөз кылалы деп турабыз. Мына почта аркылуу, ошол эле сиздер айтып аткан жанагындай терминал аркылуу төлөөдөн мурун ошол системаны кантип пайдаланат? Ошол жагынан кичине мындай бир түшүндүрүп өтөлүчү. Мына сайтка кирдик, ал жерде мисалы үчүн айдоочунун энин деген дагы бир эмелер, жазуулары бар. Айтор ушул процедура эмнеден башталат? Мисалы, мен өзүмдү билиш үчүн кайсы жерди басам, кайсы жерге кирем? Мына ошолдон баштайлычы. Порталга кирип, мамлекеттик порталга кирип, өзүңүздүн номериңизди, машиненин номерин, анан өзүңүздүн идентификациялык номериңизди киргизесиз. Ошентип киргизгенде анан портал маалымат берет. Штраф бар экенби же жок экенби. Штраф бар болсо, ошол эле порталдан сиз төлөй аласыз эл карта аркылуу. Бизде платежный шлюз деген мамлекеттик система бар. Бул система аркылуу бүт банктар, бүт төлөөгө уруксаты бар органдардын баары кошулган, интеграцияланган. Бул система аркылуу төлөсөңүз болот. Же Айбанк бар болсо, ошол Айбанк аркылуу төлөсөңүз болот. Өзүңүздүн жеке Айбанкыңыз менен кирип төлөсөңүз, бул маалымат системага сразу эле киргизилет. Коопсуз шаар долбоорунун автоматташтырылган системада бул маалыматтар киргизилген. Сиз төлөгөндө онлайн режиминде эле бул системага киргизилет. Төлөндү, төлөнгөн жок деп. Ошол эле порталдан кайра текшерсеңиз болот, штрафыңыз төлөнгөнүн, төлөнбөгөнүн көрсөтүлөт. Эми мындай да, жана ким дагы айтып кетти, Токтомбай Маметович да айтып кетти, кандай мобилдик тиркем аркылуу дагы терминал аркылуу төлөсө болот деп. Мына ушул жагдайда, мисалы үчүн ушул мобилдик тиркеме аркылуу маалымат алууда кандай мүмкүнчүлүк бар? Мисалы үчүн ушул жеңилдик катары муну дагы бир кабыл алып койсок болобу бул жагдайды?
ооба азыркы күндө уюлдук телефон аркылуу эле ушундай текшерип төлөп аткандардын мындай тенденциясы барбы азыр? ооба азыркы күндө көп Анализ кандай адамдар көрсөтүп атат? көп адамдар азыркы күндө өзүнүн приложениялары аркылуу эле төлөгөнүн биз көрүп атабыз. Мындай айтсам, мен деле өзүм штрафымды уюлдук телефонум менен эле приложениядан кирип төлөйм. Бул деген Кыргыз почтасында азыр так айта албайт экенм, бирок төлөгөнүнө 25 сом алат. Приложениялар аркылуу 5 сом эле кетет. Бул арзаныраак да. Кишинин Төлөөнүн эң мындай бир эме Жеңил шарты. жеңил. Муну биздин маалыматта бизди угуп аткан угармандарга маалымат иретинде дагы белгилеп коюшубуз керек да. Анан мындай да, дагы бир суроо. Мына жаран эртеден кечке чейин иштейт да. Бирок Гарчек ошол айтып аткан ресурстан штраф тууралуу өзүнүн маалыматын таап алды. Бирок ошол жол коопсуздугун камсыздоо же маалымат иштеп чыгуу борборуна барууга убактысы болбой атат. Жаран кантип билсе болот? Мисалы үчүн интернет ресурсу, балким интернет ресурсу бар, кайсы жерден кантип бузгандыгын. Мисалы үчүн силерде мындай деп жооп болуп калышы мүмкүн да. Гарчектен билесиз, анан сүрөтүңүз менен чыгат депчи. Жана алдыда айтып кеткендей, ошо Карчектен билгенден кийин жарандардын ошо сиз айткандай жана жумушта ар кандай бошогон учурга ошондой шарт түзүлгөн, жана колл-центр 100кө чалып, жана коллегам айткандай эле, Элнур айткандай ошо алдын ала номерин айтат, өзүнүн айткандай эле ошо номер аркылуу эле ал жерден коопшаар долбоорунун системага кирет. Ошол жерде отурган биздин инспекторлор ошол жерден анан толук маалымат алса болот да. Барбай элечи, мисалы жумушка же жанагы WhatsApp номери менен SMS аркылуу эсли сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, SMS аркылуу жазып, WhatsApp номери жана алдыда айтып кеткендей, ошо толук маалыматты ошо биздин колл борбордон алса болот. Ал күнү түнү иштейт. Эми көптөрүндө албетте суроо туулушу мүмкүн да. Ар бир эле адам ушул Гарчек ресурсуна кирип, каалаган машина анын нээси тууралуу маалымат ала берсе болобу, же кандайдыр бир коргоо элементтери барбы? Карчекте мындай бүт маалымат көрсөтүлбөйт. Номерин көрсөтсө штрафтар эле көрүнөт. Жеке маалыматтар бул приложенияда көрсөтүлбөйт. Жана 100 номерине деле чалганда ал жерден толук маалымат деп, мисалы жол кыймылын бузуулар боюнча гана маселени айтат да, ошо бузулуптур депчи, мисалы бузулган болсо мынча нарушениясы бар экен деп эле болду, андан башка баягы маалымат берилбейт да жерден. Анан жанагы сиз айткандай кээ бир жарандар баягы макул эмес учурларда бизде аябай көп. Ошону да айта кете турчу нерсе, ушу бизде мониторинг борборунда именно укуктук жакты юр отдел деген отделибиз дагы бар. Анын ишмерчилиги боюнча ошо азыркы учурда 2922 бузуулар боюнча макул эмес деген жарандар дагы кайрылды да. Ошо мониторинг борборуна бизде ошо атайын комиссия түзүлгөн. Ушундай баягы туура эмес түшүнүктүү жагдайларды ошо комиссия аркылуу чечкенгечи. Эми ошол өзүңүз баштап калдыңыз, мына комиссия аркылуу чечилген. Ошол өзүнүн пайдасына чечип алган жагдайлар барбы? Мисалы үчүн ошол айдоочу кайсы учурда мисалы үчүн ошо барып өзүнүн макул эместигин мындай бир билдирип атышат. Бул жагында анализ эмнени көрсөтүп атат? Бул жерден анализ ошо жалпысынан айтып кетсек 49 отурум болду комиссия менен. Анын ичинен 2606 жаранды кабыл алды. Анын ичинен 567 токтом күчүндө калтырды. Анын ичинен жанакы 2039 баягы токтом жокко чыгарылды да. Анткени ошол жерде мисалы жана бизде көчмөн аппаратный программный комплекстер бар. Жана ошондой эле туура эмес баягы мисалы алдыда тазалык ишканасынын машинасы токтоп ишин алып барып атканда баягы жол чийимдерин кесип кеткен учурлар болот. Ошондой нерселерди комиссия аркылуу карап, ошондой токтомдор баягы жокко чыгарылды да. Андан тышкары мисалы кээ бир кезде ошо токтом чыгарылгандан кийин дагы кээ бир жарандар баягы жаңы башталган иште сын пикирлер көп айтылат да. Анан ошону менен бирдикте алар дагы баягы жок, биз комиссияны чыгаргандагы чечим менен макул эмес деген учурлар дагы болот. Алардын учурларында ошо 10 күн ичинде сот
кайрылып ал жерден баягы ошо сот отурумдары дагы болуп отурат да. Азыркы ошо учурда ушу сот отурумда 105 токтом ошо соттун ичинде каралды, биздин да өкүлчүлүк барып. Анын ичинен ошо 102 токтом күчүндө калтырылды. Анан 3 жагдай ошо ар кандай себептер менен жокко чыгарылды да. Эми мындай да ошондой бир макул эместикти билдирген учурлар сөзсүз түрдө ошол айдоочу ошол жерге барып ошол нерселерди талашып тартышып отурбай, эгерде мындай бир күмөн жараткан жагдайлар болсо, муну бир ушул электрондук бир система аркылуу сиздин штрафыңызда сизге жазылган айыппул мындай экен, ал болсо мындай чечилди деп мындай система менен иштөө жагы да каралганбы? Мен азыр бир угарманды кабыл алып коеюн, андан кийин ушул жагына да өтөбүзбү деген менде бир үмүт болуп атат да. Угарман угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Атым Жылбек. Мен конокторго мындай демекчимин да талап эле. Мына мисалы өзүңүздөр бир кол шарт негизинде видео камералар койгондон кийин мына жакын арада эле мына гресин төрагасы алмашты да. Ошонун номерлери боюнча сурайын деп атам. Ушу номерлер 1 эмес 3-4 машинадан чыгып атат. Анан кийин бул бир тартипке келиндиби бул номерлерди? Мен таң билгешимче бир эле тартиптүү болуш керек эле, бир эле номер. Анан кайра эле чечип бир машина кое берген. Мен ойлойм бул деле туура эмес болушу мүмкүн дейм да. Ошол же ошол эле кызматтагылар алдап атабы же болбосо видеокамера туура эмес тартып атабы. Андан кийинки дагы суроонду дагы коетем, башка мамлекеттерде андан сырткары дагы баягы адамдын жүзүн көрсөтө турган. Жана ошондой эле башка дагы эми башка нерсе бул акырында бул этап барбы, жокпу? Алдыда ушундай пландар барбы? Шуну адамды да өзгөнүн көрсөтүп, баягы эмесин башкалардан айырмаланып турган. Рахмат. Дайрени кабыл алып коелу, андан кийин чогуу, жооп бериңиздер. Угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутмандын күнүңөр менен. Өтүп кеткен майрамдар менен, мына эркектердин майрамдарыңар менен. Рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, үй бүлөңөргө тынчтык, бүт жакшылыктар болсун. Талайгүл сага шу сендай эркек элесиң. Себеби баягы службалуу иштейсиңерди барыбирчи. Силердин майрамыңар менен. Рахмат. Мен бир суроо бермекмин да. Мына мисалы үчүн мен кездешип атып, көп эле учурда мезгилде айтып коюп атышат да элдерчи. Ай муну жоюп койсо болот, баары бир эле компьютер весип компьютерда депчи. Аны кантип мисалы үчүн тартылган нерсени аны берки жакта жоюп кайра неме болот экен да алардачы. Анан мына жол эрежесин мен бир канча жолу айтып атам. Жол эрежесин бузат дегени менен бизде бузуулар дагы эле көп боло берет. Пока ушу водительдердин баарыны кайра немеден окутуудан өткөрүп, же болбосо знактарды толук билбейинче, эмеден регистрациядан өткөрмөйүнчө булар баары бузуулар боло берет. Себеби эмнеге? Правиланы өздөрү нормально билишпейт да көптөрүчү. Анан знактар туура эмес. Знактарыңыздар кээерки жол чийиндери көрүнбөй калат. Кээерки пешеходдун жол чийиндери да көрүнбөй калат. Мына неме шлагбаумда ушул жерди бир канча жолу неме кылдык, дагы эле ошолуңуздар өзгөрүлбөптүр да. Эч кандай ушул шлагбаумда обязательно жол бузууларга алып келет. Же туура эмес коюлган ошол жерлер. Анан үчүнчүсү мына пешеходду мисалы үчүн көптөр айтты эле, штраф салат деп. Баары штраф салбай эле, элдер эч кандай берки светофор эмес эле пешеход эмес, жөнөкөй эле өтүп атышат. Анан ушу телефондо кетип атып, водительдер кетип атып телефондо сүйлөп, ролду керек болсо чыкканага мени водитель этип кеткандар бар да. Ошого кандай карайсыздар? Рахмат биздин туруктуу угарманыбыз мындай коомдо болуп жаткан нерсеге кайдыгер эмес да, мына көрүнүштөрдүн баардыгын айтып кетти. Биринчи Жылдызбек мырзанын пикирине кандайдыр бир комментарий бересиздерби? Мына номерлерди Жылдызбек мырзанын айтканы туура, бул баягы биздин ошо кыргыз жеринин эң биринчи маданияттуулугун көтөрүлүп деп мына азыркы аппараттуу программный комплекстер коюлган кесилиштерде өзүңүздөр ошо Жылдызбек агай деле байкагандай маданияттуулук ошо абдан көтөрүлдү. Анан ошого эле тилекке каршы баягы аппараттный программный комплекстер коюлбаган жерлерде баягы бузуулар аябай эле одоно бузуулар көп эле байкалууда да. Ошону менен бирдикте азыр биз ушу Бишкек шаарынын милиция кайгул жаңы
жаңы бир күч структура кызмат түзүлгөн. Алардын ушул кызматы азыр патрулировать этип жүрөт, өзүңүздөр байкап атасыздар азыркы учурда. Жана ошондой эле ушул ар бир жанагы жабдылган унаалардын ичинде өзүнүн электронный планшет коюлган. Электронный планшеттин ичинен эле ошо кандай бир номер, мисалы алдыда кетип бараткан машинанын же туура эмес жерде токтоп турган машинанын номерин ошо жана айткандай эле ошо общий санарипке байланыштуу болгон ошо машинанын ээси тууралуу же ошо машина ошого өздүкпү ошону аныктоого болот. Если ал туура эмес мамлекеттик белгиси туура эмес тагылган машина болсо, ошол жерден эле порталды чакырып туруп эле унаны стоянкага коюлат да азыркы учурда. Жана айып төлөөнчө анан азыркы айткандай жана номерлер боюнча 2019 жылдын декабрь айында биз атайын ушу бузуулар кодексине кошумча жана өзгөрүү сунушталып киргизилген. Жана ошондой эле айып пулдарды азайтуу боюнча мисалы 3000 сомдук жанагы токтоо стоп линияга же жол белгилерине баш ийбөө ошондой баягы бузуулар кодексине өзгөртүү киргизилип, ушу жарандардын баягы коомчулукта келген маселелер боюнча баягы штрафтың 3000 сом көбүрөөк болуп атат деген ушу элдердин көйгөйүн алып баягы коомчулукка коюлгандан кийин ушу жол кыймылын көзөмөлдөө кызматтын башкы башкармаларына сунуш киргизилип, жогорку кеңештен колдоо алып, азыр ошо 1000 сомго азайтуу болгон. Жарандарга да айта кете турчу нерсе, мындайча айтканда жана номерлерин туура эмес таккандар боюнча мурда мисалы 5000 сомдон 10000 сомго болсо, азыркы учурда если ошо жарандарга дагы номерин которуп койсом аппаратный программный комплекстер окубайт деген баягы тарап кеткен да эл алдындачы. Бул жаңылыштык. Бул жаңылыштык. Элдерге да угуучуларга да айта кете турчу нерсе, азыркы ушул боюнча аябай чарадагы аябай катуу 20 000 сомго чейин штраф коюлган азыркы учурда. Анан баягы убактылуу токтотушу аянтка да коюлат. Ал боюнча анан да иш козголот да, эмне үчүн ошол жаран неметкен боюнча. Жана эжеке айткандай майрам менен да куттуктап кетти, чоң рахмат. Ошо сиз дагы ушундай жарандардын көйгөйүн айткан боюнча, ошо жана чийиктер боюнча, знактар боюнча да биз ушу биргелештирип, кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып, ошо комиссия менен биздин мэрия, муниципальный организациялар менен чогулуктуу иш алып барылып жатат. Ошолорду баягы сызыктарды кээ бир кезде каар жаганда дагы баягы сызыктарыбыз көрүнбөй калат. Ошолорду тазалоо, знактарды баягы анализ аркылуу которуп, ордуна ыңгайлаштырып койгонго дагы шарттар болуп атат азыркы учурда. Жана телефон менен байланыштар ошо азыркы шаар ичинде жаңы күч орган түзүлгөн. Алардын буюрса жемиштүү болуп атат. Өзүңүздөр дагы көрүп атасыздар, ошо патруль кылып баягы кооп шаарды ушу толугу менен ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүлүп жатат азыркы учурда. Жалпы айдоочулардын маданияты өзгөрмөйүнчө мындай бир жолдо бир бузуулар боло берет деген өзүнүн пикирин айтып атпайбы эжекебиз? Ошол эле жанакы ошол эле учурда мына жол чийимдери дагы туура бир коюлса жакшы болот эле деген. Мына ошондой оюн мына азыр Facebook аркылуу көрүп аткандар да жазып атат. Мури Эсенов деп айткылачы, качан жол белгилери туура коюлат жана сызыктар туура чийилет дейт. Негизи эле ушул сызыктарды Бишкек шаарына эле алалычы. Ушул жагдайда мындай бир иш кайсы деңгээлге келип калды? Жооп айтып коелу да бул жазгандарга. Азыркы учурда ошо жанакы комплекстүү иштер жүрүп атат эле дейсиздер. Бирок качан сызылып бүтөт ушул? Эми сызылган боюнча азыр бизде предписание деп коет. Ушу биздин мэрия тарабына предписаниялар берилип атат. Жол чийимдери эми азыр мына жаңы эле кыш бүттү, жаз башталгандан баштап мына жол иретинде биздин мэрибиз дагы айткандай көп жолдор оңдолот. Жана ошондой эле жол сызыктарын да көзөмөлдө алып, бизде башкы башкармалыкта ошо именно ошо жолду көзөмөлдөөчү бөлүм бар. Ал аркылуу ошо кайсы жерде кандай сызыктар
кандай белгилер жетишкечтик, ошонун баары көзөмөлдөнүп предписание аркылуу мэрияга берилип жатат азыркы учурда. Түшүнүктүү. Эми азыркы учурдачы ушу авто ээлерине карата салына турган айыппулдардын өлчөмү көрсөтүлгөн, так мындай маалымат илинген да, силердин сайтыңарда да турат да. Анан ушул жагдайда кайсы бир маселе менен кайрылгандар барбы? Мисалы үчүн ошол түшүнбөй жаткан учурлар, ошол айыппулдордун көлөмү туурасында. Эгер ошондой учурлар катталып калган болсо, айыппулдун кагазы келип калган болсо, же кечигип жаткан болсо, алар кантип ушул жагдайларды мындай кантип силер менен териштирип, кантип сайт аркылуу ушуну аныктап алат деген бир суроону мен берип атам, бирок угарманым талашып атат менден. Сизди угуп атабыз. Бишешаналайлып туракан. Угуп атабыз сизди. Бүгүнкү күндө санарипти мамлекетке киргизип атабыз. Ошондой эле таза шаар, таза коом курабыз деген аракеттерди мисал кыла турганбыз. Кээ бир шайлоо участокторунда катуу кызматынын начардыгынан бир адреске миңдеген адамдар бүгүн учетко туруп атат. Ушуну көрүп туруп, санариптик байланыш, электрондук байланыш, бул интернеттик байланыштар иштебейт деп айтканга татырлык бул. Таза шаар деген бүгүнкү күндөгү шаардагы жүрүп аткан жанакы байкоочу камералар туура эмес иштегендигинин белгиси эсептеймин мен. Мисалы үчүн шайлоочулар бүгүн миңдеген адамдар бир жерге учетко туруп атат. Канеке баягы электрондук контрол, санариптик контрол деген. Бул жалган, Алимов. Экинчи угарманды кабыл алалы. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар, Бишкектен Эсен. Эми шылтооз деп канча кетенчик десек дагы бир жылдан бери мына коопсуз шаар иштеп калганына Кудайга шүгүр деш керек. Анан ким баш оорусу ошого жараша суроо берет турбайбы? Мен эми ойлондурган жана силер айткандай, буюрса биздин кызматтар кемчиликтерин оңдоп, бара-бара түзөлөт дегендей коопсуз шаар деген проектти биз ойдогудай иштеп кеттерине али убакыт бар, эткенде бир эле жыл болду. Мен бул жагынан суроо бергим келбейт. Мен ойлондурганы эми бузуулар болуп атат. Бирок жанакы кээ бир адамдар макул болбосо сотко бериши мүмкүн. Эми сотко бергендер көбөйүп кетсе, сот ошолорду менен эле териштирип жүрө береби, же кандай болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом эми жөн эле сиз же сотко деле бербей, же төлөбөй эле жана мен кыргызмын деле көкөрөгүн кагып эле басып жүргөндөр деле бар да. Ошолордун саны канча болду экен, канча сумма акча төлөбөгөн, жөн эле төлөбөй жүргөндөр тууралуу бир маалымат берип койсо, себеп дегенде бул деген биздин мыйзам. Биз ошол мыйзамыбызды өзүбүз сыйлаганга биз атуу болуп, адам болуп басып жүргөндөн кийин биз милдеттүүбүз да. Муну дагы ойлоно турган мезгил келди. Биз үчүн башка бир ойлобойт. Ушуну айтып койсоңор керек болсо, ушулдан адамдар ушулар тууралуу маалымат болсо да. Рахмат. Экинчи угарманын суроосунан баштайлычы анан. Чоң рахмат. Сиздин айткан алкыш сөздөрүңүзгө дагы баягы сын пикирлер айтылбайт деп ошо бир жылдын этеги боло элек, бирок ушу Кооп шаарынын алкагында ушу 4-марттан баштап 2019-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 1 миллион 26 миң токтом чыгарылып Кыргыз почта кызматкерлерине берилген, даректерине жеткирип бериш үчүн. Алардын ичинен ушу 584 миң 10 миң токтом уже төлөндү. Процент алып көрсөк 58% ушу айыптан уже төлөндү да азыркы учурда. 680 миллион 411 миң 895 айып сом төлөндү да азыркы учурда. Төлөбөй жүргөндөр канча деп сурап атпайбы? Төлөбөй жүргөндөр ошол жерде айтылганда баягы 40% түзүп атат азыркы учурда. Буга чейин билесиздер 40%-ин ичинде дагы ушу эмне себептен төлөнбөй калганда эң чоң көйгөйү бул баягы мурда бизде баягы доверенность деген, ишеним кат деген бар болчу. Аны ошо бир 10 жыл мурда аны жоюп, элдер бири-биринен ишеним кат аркылуу эле сатып, ошону баягы автоунааларын өзүнө баягы которуп оформлять эте албаган себебинен баягы көп бизге жарандарына кайрылган себеби машинамды 10 жыл мурда саттым эле, айып пул мага эле келип атат. Мен саткан кишимде негизги проблема ушунда болуп атат, эң проблема, эң көйгөйлүү проблема ошол болуп атат да. Ошону чечүү үчүн бизде ошо служба розыска деген бар. Жана ошо даректерин табыш үчүн жана айткандай мисалы азыркы учурда если ошо жарандын мисалы айып пул штрафы бар болсо,
унаа кызматынан мисалы права ала албайт, же кандай бир машинасын оформлять эте албайт, баягы айып пулду төлөөйүнчөчү. Анан жана ошондой эле айткандай, жана Бишкек шаарында жаңы кызмат түзүлгөн, алар неме планшет аркылуу, колунда планшет аркылуу машинаны текшергенде, если машинанын штрафы бар болсо, азыр принудительный машинаны стоянкага коюлуп атат да азыркы учурдачы. Ошон үчүн жарандардын баарын если айып пулдары болсо көп күтпөстөн, баягы 15 күн ичинде төксө, баягы штрафтын жарымы деп ошон үчүн дагы жеңилдетүү киргизилген. Ошон үчүн жарандарды дагы баягы эртерээк төлөгөнгө чакырып кетет элем. Если жана айткандай 15 күн өткөндөн кийин 30 күнгө чейин ошо бүт толук айып пулдун штрафын төлөйт. 30 күндөн ашкандан кийин ал уже баягы пеня кете баштайт да. Пеня 100 күнүн ичинде туум өсөт, 100 күнүн ичинде. Мисалы 1000 сом нарушение кылса, 2000 сом кошулат үстүнө. Баягы бузуулар кодексинде так жазылган, баягы айыптан баягы жогору болбош керек да. Ошол мисалы 2000 сом болот, 2000 сом болгондон кийин система аркылуу ал токтотулат. Токтотулгандан кийин азыр ошо пениялар боюнча сот аткаруучуларга өткөрүлүп берилет да. Жана кошумча туумдар пайда болуп калбаш үчүн булар өз убагында төлөшү керек. Кошумча туум менен дагы төлөп аткандар да болуп калып атат эми азыр. Ага дагы эми мыйзам деген мыйзам дагы баш ийиш керек. Мыйзам туура ошол жанакы автоматташтырылган ошо жанакы төлөө боюнча автоматически эсептейт. Баягы эң нескиси ошо Кыргыз поштонун кызматкерлери мисалы жаранга апарып бергенден кийин алар ошо АИС безопасный город системасына кат жеткизилди деп киргизгенден баштап ошол күндөн баштап эсептелип баштайт да. Эми угарманыбыз да суроо бербедиби? Териштирип жүрө бербей соттордо, мисалы үчүн жана мен да башында айттым беле, ушундай жагдай болбой эле мына так мындай электрондук система менен мындай ушундай нерселерди так аныкталса депчи, териштирип эле жүрүбеши, мен бузган жокмун, жок сиз буздуңуз деген жок. Ал жерден жанагы жарандарды кабыл алуу бөлүмдө киргенде эле ушу атайын жарандарга түзүлгөн 5 кызматкер ошо жарандарды кабыл алып турат. Баягы ошол жерден системадан көрсөтүп, баягы өзүнүн туура эмес кылгандарын ошол жерден баягы аныктап беришип, ал жерден көрсөткөндөн кишилер баягы көзү кулагы менен уккан эмес, көзү менен көргөндө ал уже сезими башка болуп, уялган сезимдер да көп болот да. Жок, төлөйм мен, каяка кокуй төлөйүн деп ошо жарандарда ошондой сезимдер болуп атат. Бирок эми баягы мыйзамга ылайыктуу ошо баягы автоунаанын кимге баягы оформленный ошо өздүк ошо кимге болсо 306-берененин негизинде ошо жаран гана тууганы, атасы, апасы деген учурлар да болот бизге. Мен балам машинасы эле ошо баягы туура эмес болгон депчи. Анан кимге ошол өздүк машина аныкталган болсо, бекитилген болсо, ошол жаран гана келип бизге жана ходатайство кагаз түрүндө жазып кайрыла алат да. Эми биринчи угарманыбыз Алимов агай дагы ушул санарип деп атабыз, электрондук байланыш деп атабыз, бирок жанагындай башка темада суроо берди. Жанагындай массалык бир каттоолор болуп атат деп, шайлоого байланыштуу учурлар. Биз бул боюнча дагы түз эфирде айтканбыз. Биз кошумча дагы маалымат берели, анткени бул жерде ал боюнча жооп бере турган адистер эмес. Же кандайдыр бир комментарий бересиздерби? Каттоо кызматы жооп бериш керек го дейм. Кошумчалап кетсе болот. Буга чейин эже суроо берген. Коop шаар долбоорунда маалыматтар жокко чыгарылат, өчүрүлүп кетет деп. Биздин автоматташтырылган системада Коop шаар долбоорунун бул системада маалыматтар өчүрбөгөнү каралган. Бул мисалы токтом жокко чыгарылса, оператор менен инспектор менен бул маалымат сакталып калат. Отмененный деген модуль бар өзүнчө. Ошол жакта сакталып калат. Анан кийин териштирүү иштери болот бул боюнча соответствующий органдар менен. Эмне себептен ошо токтотулган деген маани. Эми бизде дагы бир мындай бир маселе бар эле да. Проблема бар болчу. Мисалы үчүн даректери ошол табылбай калган учурлар, ошол жана айып пулду алып барарда даректер жок, дайынсыз болуп ошол жетпей калган учурлар боюнча да көп кайрылуулар болгон. Ушул багытта эмнелерди белгилесек болот? Мисалы үчүн ошол жерде адрестери так жазылбай калган, ошол жашай турган жеринде ал адам болбой калган. Ушундай дагы ыңгайсыздыктар боюнча көптөгөн суроолор жаралды эле буга чейин.
Эми бул боюнча азыр ошо каттоо 2020 деп дагы ушу азыр алкагында ушу ГРЭС ушу азыр ишке ашыргана жатат бул долбоордучу. Анан көп учурда бизде жана даректери Силер мисалы чогуу иштешесиздер да, мына мониторинг борбору менен мындай чогуу иштеп атпайсыздарбы? Мына биз негизи даректерин таппай калып атасыңар. даректерди аныктоош үчүн ошо жанагы ГРЭС кызматы Каттоо кызматына. каттоо кызматы аркылуу ушу инфоком мамлекеттик ишкана аркылуу даректер аныкталат. Аныкталгандан кийин ошо жанагы табылбай калып аткан учурлар, мисалы жана служба розыска деген бар бизде. Анан кандайдыр бир жана штрафты текшерген бизге жарандар кабыл алганда, мисалы ГРЭСте единый окно деп ачылган, ошо баягы машинасын издеп жүргөн жарандар ал жерге келип кайрылган учурлар болуп атат. Ошо даректерин табыш үчүн кошумча айтып коеюн. Почта кызматкерлеринен 3 жолу аракет кылынат адресатка жеткириш үчүн. Табылбаганда бизден ОБДдга берилет, жол жергиликтүү. Кыргыз поштосу биринчи доставка кылат, 10 күн өткөндөн кийин экинчи доставка кылат. Анан дагы болбогондо 3-чү попытка кылат, 3-чүсү болбой калгандан кийин ушу жарандарды табылбай калган учурда жана токтомдорду ошо жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын башкы башкармалыгын ошо жерлеринде болгон ушу башкармалыктарга жеткизилип берилет да Кыргыз почта кызматкерлери. Рахмат. Дагы суроолор келип атат. Угарманыбыз да бар экен биздин телефон байланышта. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом мындай да, мен өзүмдүн машинамды айдап жүргөмүн, 70 менен өткөн жерлерде 71, 72 деп берип атат. Мен бул менин машинамды текшериш керек же тигилердин видеокамералары туура эмес көрсөтөт. Ошол мен уже 13 миңге чыгып кетти да ушул. Ким менен барып туруп изилдеш керек, текшеришим керек, ошону билбей атам да. Меники 70-тен ашпайт. Тиякта видеокамерадан мен өткөнүмдөн эле ошол 71, 72 деп келип атат да. 72 дегенде демек мыйзам буздуу болуп калып атат да, эреже буздуу. Мыйзам бузулуп калат, бирок менин машинам менен өткөн жерде 70 менен өтүп атам да. Мага келип атат 71 менен өттүң, 72 менен өттүң деп. Жанагы ошо 71, 72 ашып кеткен 73 да, ошо жаңа кандай кылсак, эми бул мен туура эмес көрсөтө же тигилердин Кантип аныктайбыз? Мына ушул сыяктуу суроолор көп жазылып атат азыр. Бизде жооп берип коеюн. Бизде камералардын аппараттык программалык комплекстеринин баары сертификациядан өткөн. Бул поверканы 1 жылда 1 жолу өтөт. Бул камералардын баары бүт поверка деген Камералар адашышы мүмкүн эмес. Адашышы мүмкүн эмес, анткени бүт камералардын сертификаттары бар. Бул машинада погрешностьтар болушу мүмкүн, скоростьты көрсөткөндө камера точный маалыматтарды көрсөтөт. Погрешности жок. Эмне болуш керек? туура айтылды. Ошо эң негизгиси ошо жана биздин 71 деп может жана дөңгөлөктүн размери дагы ал скоростька влиять этет. Аябай мындай өкүнүчтүү да, эми 70 менен кетип баратса эле 72 деп. Ошон үчүн негизи бул баягы мыйзам чегинде негизи 60 менен айда деп берилген. Угарманга да айта кете турчу нерсе, колдон келсе кеңеш 60 деген жерде баягы колдон келсе ушу 60-65тен ал допустимость деп 10 километр кошумча берилген. Шаар ичилеринде ушу ал эми ушу объездной жолдордо азыркы жаңы мыйзам боюнча ошо 20 километр уруксат берилет. Ошондон ашпоого чакырат элем. Мен обязательно 70 менен айдабаңыз, урматтуу угуучу, ошо колдон келсе 70ке жеткирбей айдашыңыз керек да. Анан негизи жанагындай текшерүү болсо, ушу жанагы айтып кеткендей ушу биздин аппаратты жана Vega компаниянын аппараттный программный комплекси ушу жанагы коллегам айткандай ушу сертификациядан өткөрүлгөн. Спидометрин сертификациядан текшерип көрүш керек, жана ошо дөңгөлөгүнүн размеринен дагы көп учурлар болот да, ушу ашып кеткен. Эми менимче жакшы маалымат алдыңыз деп ойлойм, угарман. Дагы бир ушундай бир суроолор келип атат. Эми бул сиздер үчүн дагы, айдоочулар үчүн дагы бул азыр дагы чечилбей аткан бир көйгөй. Жанагындай ишеним кат аркылуу сатылып кеткен машинанын ээси чет мамлекетте жүрөт, бирок анын атына айыппулдар келип атат. Мына ушундай жагдайда эмне кылуу керек деген суроону жазып атышат. Ушул маселе кандай чечилип атат азыр? Бул көптөн бери көтөрүлүп атат. Ушул маселе боюнча азыркы учурда ушу мисалы жарандар 10 жылдан бери ошо баягы бизде
дор налог деген бар да, жол налогу төлөнүп келет да жыл сайын, өзүңүздөр билесиздер. Ошону дагы бир сунуш катары да биз киргиздик. Аны өткөрбөй билбейм. Мисалы бир жаран 10 жылдан бери ошо айдап жүргөн машинасына ошо жол налогун төлөп жүрсө, мүмкүнчүлүк берүүгөчү, ошо өзүнө оформлять этип алгангачы. Анан негизи ошол баягы мыйзам чегинде ал билбестик болуп эсептелип калганда, негизи саткандан кийин колдон келсе 10 күн ичинде ошо жаранга оформлять этип бериш керек болчу да негизи. Ишеним кат деген бул баягы гражданский правоотношения деп коет да, баягы адамдардын эки ортосуна. Мен мисалы бул кишиге ишенем, менин машинама деп берилген эле кат да, ал баягы өзүнө неме ошо билбестиктен чыгып келген нерсе да. Эми ушуга окшогон дагы жазып атат да, мисалы үчүн мен тиркемеме ошол жол эрежесин бузган боюнча маалымат келип түштү. Мен аны ошол айыппулду почта аркылуу төлөсөм болобу деген суроо. Болот. Ошо биз азыр жанакы айткандай бүт банктар, бүт терминалдар, ошо Коопсуз шаар, бүт терминалдарга киргенде эле Коопсуз шаар долбоору биринчи ачылат да. Анан ошо терминалдан төлөйбү, же мобилдик тиркемеден төлөйбү, же почта аркылуу, же банк аркылуу тийеби, анын эч айырмасы жок. Инфо системада сразу көрсөтүлгөн, төлөөр замат ошо системадан төлөндү деген кагаз чыгылат да. Эми бизде Facebook аркылуу көптөгөн суроолор жазылып атат. Мен айрымдарын окуганга өтөйүн, бирок жетишпей калсак сөзсүз түрдө сиздер кирип биринчи радионун баракчасына, анан ушул жака да жоопторуңуздарды жазып койсоңуздар, сиздерден сураныч Токтомбай Мамедович. Улан Солтобек поштага жөнөтпөй эле телефонго SMS кылып же электрондук поштага жөнөтсө болбойбу? Себеби почта баары бир чабалыраак иштеп жатат дейт. Бул биз азыркы учурда бул вопросту да иштеп жатабыз, бирок бул кодексте жазылуу, адам гражданин колуна түшкөндөн кийин гана бул юридикалык значимостун эметет. Ошон үчүн биз обязательно почта аркылуу жөнөтүшүбүз керек. Бирок адамдарга маалымат берүү үчүн биз портал аркылуу, приложениялар аркылуу бул системаны ишке киргиздик. Ошол аркылуу билип турса болот өзү эле. Биздин уктуруу эфирибизге кийин кошулган угарман окшойт. Иним унаасын саткан, штраф келип жатат. Өзү Россияда азыркы унаанын ээсин кантип тапсак болот деп жазып атат. Бул да розыск аркылуу, Служба розыск бар, ошо жол кыймылын көзөмөлдөө кызмат. Эми мындай деген дагы суроо келип атат да, мына айдоочу ошол айыппул менен макул эмес. Бирок ал баары бир аны төлөш керекпи? Анан төлөп бүткөндөн кийин анан барып талашып тартышып баягы өзүнүн туура эместиги тактайбы же кандай? Жок, жана сиз айтып атпайсызбы, ошо жарандардын өздүгү келип жана ходатайство жазгандан кийин ошо кабыл алган инспектор системага киргизип туруп, ошол токтомду токтотот да. Учуру менен токтотот. Ал баягы убактысы эсептелбейт. Ошол баягы токтом ходатайствону толугу менен карап чыккычакта же жаранга чечип же күчүнө калтыргычакка чейин ал токтом токтотулуп турат системада. Жана 15 күндүк, 30 күндүк убакыт эсептелбей токтотулуп Биз турат. биринчи радиодон бердик да ушундай бир маалымат. Мисалы үчүн 2 күндүн ичинде 20 машина жанагындай айып төлөп анан кийин алмайынча жанагындай токтото турган жайга токтотулганын, 2 күндө 20 машина токтотулган бир кабарды да бердик да. Эми ушул канчалык натыйжа берип атат? Жана планшет аркылуу аныктап туруп анан. Эми азыр жаңы ишке кирип Кичине баштады. тартипке чакырабы бул? Тартипке толугу менен чакырат. Анткени айдоочу жаран кетип барат эле өзүнүн жумушу менен, баягы штрафы чыкса, машинаны убактылуу токтотчу жайга келсе, ал жагдай эч кимге кереги жок болуш керек. Ошон үчүн азыркы учурда ушу баягы төлөө проценти дагы көтөрүлө баштады да азыр байкоонун иретинде. Эң негизгиси элдердин ою эле баягы акча маселесинде болуп атат. Баягы бул дагы чоң жаңылыштык деп ойлойм. Ушу эң негизгиси Коопсуз шаар долбоору баягы айтып кеткендей ушу коомчулугубузда болуп турган баягы жөнгө сала турчу нерсе десем жаңылышпайм. Бизде Коопсуз шаарда дагы ушу баягы камералар аркылуу тез ыкчамдын ичинде кандайдыр бир жанакы кылмыштуулукка дагы алдын ала күрөшүү боюнча да маалыматты жарандарга жеткизе кете турчу нерсе ушу ар кандай ушу күч органдарынан азыркы учурга чейин ушу 881 кайрылуу да кайрылган бизге. Мисалы бул кесилиштен бул машина унага
катыштык же кандайдыр бир ошо кылмыштык топту табыш үчүн дагы ошонун 580 баягы натыйжалуу маалымат берилген да биз тараптан дагы. Эми Анан эң нечкиси ушу Кооп шаарда баягы адамдардын ан сезим көтөрүү, маданияттуулукка чакыруу ошол эң биринчи биздин көйгөй болуп эсептелет да. эми тилекке каршы бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Мына мониторинг борборунда менимче эми дагы 306 бир камералар коюла турган болсо дагы жумуш күчөйт да. Эми казыркы учурда дагы ошо экинчи этап аркылуу дагы 306 аппаратный программный комплекс коюлган атат. Ушу 7 областты камтыйт жана шаарларыбызды камтыйт. Ошо менен дагы жумушубуз да күчөйт. Казыркы учурда дагы ошо түштүктө Ошто дагы ошо борбор ачууга дагы биз казыркы сунуштар берилип атат. Бирок эми бул санарип болгондон кийин бунун келечеги кең, буюрса жаңы башталгандан ошо буюрса ошо жумуштарды өзүбүздүн Мен элибизге кошумча айтып коеюн, берүүгө экинчи этап боюнча. Экинчи этапта 306 комплекс, бул 2,5 миңден ашык камералар жалпысынан орнотулат. Ошо менен Бишкек шаары менен Ош шаарында дагы жалпы мониторинг борборлор ачуу пландаштырылууда. Бүттү. Рахмат. Бизге Facebook аркылуу кошулган угармандарыбыз абдан көп. Алар суроо жазылды. Сиздер карап, анан жообун жазып коесуздар деген менде үмүт бар. жарайт. Анан жана кайрылуулар көп болуп атат деп атпайсызбы? Ошону менен жана WhatsApp номерине бердик элек. Ошого дагы кайрылып турса, кандай суроо болбосун, Жеңилирээк болмок, жообун алып турат да жерде маалымат катары. Анан сиздерге да чоң рахмат. Ушу биздин үнүбүздү Санарип Алипе элге жеткизип, сиздерге да тунук эфир каалайбыз. Санарип Алипе уктуруусунан бизе бүгүн ушу жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин эфирибизде жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү, ошондой эле бизде маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинен келишти. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.